Атамекендик өндүрүштөн чыгарылган Chevrolet Tracker үлгүсүндөгү автоунаалар сот департаментине караштуу сот приставтарына тапшырылды. Иш чарага министрлик кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев катышты. Унаалар аймактардагы чыккан сот токтомдорун өз убагында аткарууга чоң мүмкүнчүлүк бермекчи. Баткен облусуна бөлүнгөн 4 унаанын бири Кадамжай районунун сот приставына тийди. Аны Мурадил Исаков башкара турган болууда. Ал буга чейин сот токтомдорун аткарууда төрөган унаасын колдонуп келген. Аныкы бузулган учурда башка кесиптешиникин пайдаланса, такыр машина жок кезде аймактык милиция кызматкерлерден жардам суроого аргас болчу. Башкысы кандай гана кырдаал болбосун, сот токтомдору аткаруусуз калбаганын белгилейт. Эми мындай кыйынчылыктар артта калганын, мындан ары кызматтуу унаа менен иштөөгө мүмкүнчүлүк түзүлүп жатканын айтат. Буга чейин кандай болгон? Башка региондордон, башка аймактардан соттун актысыны мажбур иретинде аткаруу жөнүндө токтомдор келип түшкөндө кызматтык автоунаа жок болгондугуна байланыштуу биз жеке өзүбүздүн автоунааларда чыгып жүрчүбүз. Азыркы күндө мына жетекчиликке жана ошондой эле президентибизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Биз үчүн өтө кубанычтуу күн болуп турат бүгүнкү күн. Сыймыктанып атабыз. Chevrolet Tracker үлгүсүндөгү унаалардын 5-өө Нарын облусуна берилди. Бөлүштүрө келгенде ар бир районго бирден туура келүүдө. Климаты катаал келген облуста сот чечимдерин аткарууда сот приставтарына кызматтык унаалар аба менен сууда эле керек. Унаага зар болгон Теңир тоолук фемида өкүлдөрү жаңы темир тулпарларды көздүн карагиндей карап пайдаланышаарын айтат. Ушундай тарыхый күн болуп атат. Эмне дегенде ошо сот тармагында мен өзүм 30 жылдан бери эмгектенип келатам. Былтыр сот аткарчыларга ушундай мамлекет тарабынан автоунаа берилген. Быйыл болсо ошо сот приставтар кызмат бөлүмүнө автоунаа берилип атат. Бул абдан жакшы. Иши жеңилдетет. Бизге жеңил болот ошо барган кардарларды ушу машина менен алып келип, соттук жыйынга алып келебиз. Салбастарбы? Унааларды тапшырууга катышкан министрлик кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев унаалар кызматкерлердин ишин жеңилдетип, милдеттерин ыкчам жана так аткарууга жакшы шарт түзөт деген ишенимин билдирди. Учурдан пайдаланып, сот департаментинин жетекчисине машиналарды кызмат учурунда колдонууга, ар бирине GPS системасын орнотууну тапшырды. Акыйкат сот актыларынын мыйзамдуу, толук кандуу аткарылышы элдин сот тутумуна болгон ишенимин пайда кылат. Мыйзамдуулуктун, адилеттүүлүктүн алдында бийик милдеттерди канчалык так абийирдүүлүк менен аткарылышынын артында жарандардын тагдыры турганын эч качан унутпаңыздар. Сот департамент жетекчиси Урмат Мелисевич, сизге тапшырма: автоунаалар иш учурунда гана колдонулсун. Ар бир автоунаага GPS-тер орнотуңуздар. Минка башчысы сот приставтарынын алдында сүйлөп жатып, көз карандысыз сот системасын түзүүгө мамлекет өзгөчө көңүл буруп жатканына токтолду. Акыркы 2 жылда аталган тармактын бюджети дээрлик 3 эсеге көбөйтүлдү. Быйыл эле сот тутумуна 4 миллиард 800 миллион сом бөлүндү. Бул каражаттар соттук отурумдарды санариптештирүүгө, имараттарды курууга, эскилерин оңдоодон өткөрүүгө жумшалууда. Мындан тышкары соттор менен сот аткаруучулардын айлык маяналары дагы көбөйтүлдү. Санариптештирүүнүн алкагында сот процессинде соттук жыйындарды аудио, видео жазуу жана протоколдаштыруу системасы ишке киргизилди. 157 сот залында атайын аппараттар орнотулду. Каракол жана Жалал Абад шаарында 3-4 сотту бир жерге бириктирген сот адилеттиги үйлөрү ачылды. Таш көмүр шаардык сотунун жаңы имараты салынып, колдонууга берилди. Кара Суу, Ала Бука райондук сотуна жаңы имарат салынып жатат. Алай райондук жана Каракөл шаардык сотторунун имараттары капиталдык ремонттон өттү. Аймактардагы сот приставтарына жалпысынан 54 унаа берилди. Ага бюджеттен 102 миллион 898 миң сом жумшалды. Кызматтык унаалар сот процесстерине келбегендерди мажбурлап алып келүүгө колдонулат. Белгилей кетсек, өлкөдө 55 сот аткаруучулар кызмат бөлүмдөрү бар. Аларда 449 кызматкер эмгектенет. Булардан тышкары Бишкек шаарында жана облустарда бирден, райондордогу бөлүмдөрдө 55 сот приставтары иш алып барышат. Дүйшөн Шаршембеков, Руслан Барыненко, ЛТР Бишкек.